Kıylaba kırgızın, öksürböy ırısın. Azap günden alt çıgat, buyursa bulgasın. Bazarda bir turmuş, kıynaldın sen bir ruhmuş. Güldürün üzböçü, bolur çoğun kuruluş. Kıylaba kırgızın, kemibey ırısın. Azap günden alt çıgat, buyursa bulgasın. Demine ben verem, bu kandu ürmegen. Bu Meki Yerimbayev деген ушул экен. Бул Уранды айыл өкмөтү. Бул уюштуруучунун бир мүчөсү Асанбек. Бул болсо Ишекке. Анан айтып коебуздар ой пикириңиздерди. Урматтуу Саргамыштык боргемис тугандар, Бишкектеги, Москвада жүргөндөр, сиздердин берген аманатыңыздарга дары-дармегин алып бүгүн өзүбүздүн туулуп өскөн Саргамыш айылына, элибизге, жерибизге берип атабыз. Кыргызча жакшы сөз бар. Өрдөк чөлдө болсо да эки көчү көлдө дейт. Сиздерге чоң рахмат, элим жеримде сүйүп, колдон келген азды көптү, колдон келген салымыңыздарды берип, элге ушундай оор күн, оор кыза болуп аткан кезде элибиз, жерибизге колдон келген жардамыбызды берип жатабыз. Сиздердин аманатыңыздарды биздин Саргамыш айыл өкмөтүнүн башчысы Өмүрканов Уранбекке тапшырып берип коелу. Кол чаап коелу. Рахмат, урматтуу ушу бүгүнкү күндүн Саргамыш элим жеринде уюштуруп аткан Асанбек Шеке Меки ушунун башында туруп, эл менен жаман жакшы айтышып, ушул кырдаалды ар бир адамга жеткирип аткан силерге терең ыраазычылык билдирем. Андан сырткары урматтуу Саргамыштын улуу кыздары, бүт туугандар, сиздерге да терең ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде мамлекетибизде болуп жаткан ушундай кырдаалды эске алып, өз элибиздеги ата энебиз, бүт туугандарыбыз эч оорубасын, оорусак дагы ушул аз да болсо кички дары менен айыгып, кийинки муундардын бир жакшылыгын көрөлү деген бир жакшы тилектер менен ушул нерсени уюштуруп атасыздар. Биз сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына сыртта жүрсөңүздөр дагы ушул элиңиздердин сактыгын ойлоп, өзүңүздөрдөн аяп ушул элиңиздерге бир кички каражат болсо дагы, көп каражат болсо дагы берип атканыңыздарга мен өзүмдүн атымдан жана ошондой эле Саргамыш элинин атынан баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Кайсы жакта болбосо аман бололу. Көп күрсөк көл болот деген ошонун аркасы менен мына канчалаган дарыны бүгүн Бишкектик жана Москвалык туугандарыбыздын атынан Саргамышка 131 миң сомдук дары-дармек алып берилип отурат. Бул дагы эми биз чоң жетишкендик. Мен буга чейин да айтып отурдум, Саргамыш өзү кички айыл болгону менен кандай чоң инсандарыбыз чыккан. Ошол инсандардын муун экенибизди мына бүгүн далилдеп отурабыз. Багы ушунун баары ынтымактын белгиси. Ынтымак болсо дагы мындан да чоң жетишкендиктерге жетебиз. Кудай буйрса ушул кырдаалдан чыгып алсак, келечек астыда кийинки жаш муундарыбызга да мына үлгү болот, сабак болот. Кандай ынтымактуу экенибизди бүгүн далилдедик. Ошондуктан мен баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, эч оорубайлы. Бул кырдаалдар Кудай буйрса тезинен чыгып, мамлекетибизде андан сырткары ошо Саргамыш элинде бир чоң жетишкендиктер болуп, бир ийгиликте жүзөрүшөлү. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мен терең ыраазычылык билдирем. Кол чабуулар. Андан кийинки Ишеке. Улуураганда Меки, бир мүчөсү Мекиге сөз береличи. Керимбаев Медербек. Мен бизделе ушул Медербек сөзү. Бишкектеги Саргамыш элине, Москвадагы Саргамыштыктарга Алла ыраазы болсун, чоң рахмат. Билим менен bir жуманын ичинде өзүбүздүн туулган жерге, топурак алтында эл унутпай, колдон келген жардамыбызды берип атабыз. Мунун кереги ташка тийсин. Главный оорубайлык, ден соолуктан алып, ушул ордун аман жетип кетели. Чоң рахмат сиздерге, Алла ыраазы болсун.
Анда эмесе рахмат. Кийинки уюштуруучулардын бири бул Ашырбаев Ишеке. Урматтуу саламатчылык берип тургандар, баарыңыздарга ден соолук каалайлы, узун өмүр каалайлы, тынччылык болсун. Анан ушул Бишкектеги жана Москвадагы облустардын аттан бир аз да болсо баягы ушу кырдаалдын алдын алуу максатында ушундай иш-чаралар уюштуруп турабыз. Москвадан дагы уюштурган активдүү балдар бар, алардын ичинен Мамутов Искен уюштуруп актасын бул жака которуп жакшы кылды. Анан Москвадагы, Бишкектеги жалпы агаларга, инилерге рахмат айтабыз. Биздин ушундай колдоону четке какпай, баарыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, элибиздин баягы эртеңки келечеги, жаштардын келечеги деп, биздин ошол Саргамыш жериндеги жалпы бир туугандардын ден соолугун камылоо максатында ушундай иш-чараны уюштурдук. Баарыңыздарга ден соолук каалайлы, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жалпы ушул биздин Саргамыштан чыккан уул кыздарга, жалпы баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат ушул уюштуруучуларга, өзгөчө Асанбек байкеге, Ишекеге, ана менин классташыма Медербекке мына бүгүн канча деген коробканы алып келип мына. Сыртынан бери жазып коюптур. Бишкектеги жана Москвадагы уул кыздардын атынан деп. Мына канча деген коробкалар келди. Мына санап коелу бир биз мына. Ушунча экен. Саргамыш айылына кетип атат. Эки досум айткандай, бул дары кереги ташка тийсин. Жакшылык эле Саргамыш эли ушуну пайдаланышсын да. Ушул апаттан аман эсен чыгып кетели. Рахмат жигиттер.